Өтө чукул кабар тарап жатат. Бишкектик маньякты эстейсиздерби? Булактардын маалыматына караганда, ал СИЗО 1де өз өмүрүнө кол салган. Учурда КСИН бул маалыматка расмий комментарий берилек. Кумарбек Абдыров былтыр октябрь айында 17 жаштагы Айсулууну өлтүргөн деген шек менен кармалган. Ал бул кылмышты жана дагы бир нече фактыларды мойнуна алган. 2006 жылы 22 жаштагы Кумарбек апасы менен бара жаткан кызды темир таяк менен уруп телефонун тартып алган. Анын туугандары жабырлануучуга келип, апасынын жалгыз уулу экенин айтып, элдешүүгө аракет кылышкан. Натыйжада сот 5000 сом айыппул салган. 2011 жылы Орол айылында 1 ай мурда жоголгон кыздын сөөгү талаадан табылган. Ал 8 айлык кош бойлуу болгон. Кыз зордукталып, андан кийин өлтүрүлгөн. 2014 жылдын 10 мартында Бишкекте 19 жаштагы Камила Дүйшөбаева дайынсыз жоголгон. Аны 6 күн издешкен. Сөөгү Байтык айылынан табылып, кыз өзүнүн шарфы менен муунтулуп өлтүрүлгөнү аныкталган. Камиланын өлүмүнөн 3 күн өткөн соң Разаков көчөсүнөн 22 жаштагы МСны аттуу кыздын сөөгү табылган. Ал да зордукталып, муунтулуп өлтүрүлгөн. 2015 жылы ал кызды каналга ыргытып, артынан чоң таш ыргыткан. Таш кыздын колуна тийген. Кыз бир аз убакыт жаткандан кийин жолго чыгып, андан ары ооруканага жеткирилген. 1 жылдан кийин Кумарбек 12 жылга эркинен ажыратылып, кийин жаза мөөнөтү 7 жылга кыскартылган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жол кырсыгына кабылган 44 жаштагы Азат Жусуев аттуу жарандын жер тамын бүтүрүп берди. Бул тууралуу Регион телеканалы билдирди. Белгилүү болгондой, 3 баланын атасы Жусуев былтыр Москвада иштеп жүргөндө жол кырсыгынан кабылып, 2 бутунан ажырап калган. Ал мекенине кайтып келгенден кийин курулушу токтоп калган үй боюнча коомчулукка жардам сурап кайрылган. Бул үй бүлөдө Азаттан тышкары эжесинин майыптыгы бар экени айтылды. Жусуев Сокулук районундагы Исмайыл айылында жашайт. УКМК башчысы ал жарандан кабар алып, жаңыланган үйдүн ачкычын жана документтерин тапшырды. Өзүм жакшы. Не болду? Авария. Авария болду. Качан болду эле? Москвада такси болуп иштедиңиз? Жок. Алла Тааланын буйруган, Алла Таала ар бир адамга өзүнө өмүр буйруйт. Бул жагынан эми шүгүрчүлүк келтирем. Көрдүңбү? Алла Таала бир жагынан берсе, бир жагынан берет деген чын да. Сен экөөбүз кайдан бири-бирибизди тааныбайбыз, билбейбиз. Туурабы? Бирок ушул сага көңүлүм түшүп калган экен. Ушинтип мына үйүңдө оңдогонго мүмкүнчүлүк, Алла Таала мүмкүнчүлүк берип, үйүңдө оңдоп бердик. Алла Таала себеп бул. Мындан ары эми ушул жерде жакшылап жашап, үйүң бар, Кудай кааласа. Жайың бар. Атам бар. Эжем бар. Мына ушулар менен бир туугандар менен кошо, ата-эне менен кошо жашайсың эми жакшы. Тапшырып коеюн эми торжественно, Мына сага күнүнчө. Бул биздин үй, баарыңардын салымыңар бар. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Жакшылыктарда ушундай той топурларда жүрөм мындан баягы Кудайым жолуңду ачсын. Тынччылыкта ойноп күлүп жүр. Бул артында турган кичинекей Элмырзага колуңуздардан келген жардам берип кетиңиздерчи. Ушул сиздердин жардамыңыздар менен ушунчалык операция ушунчалык жакшы болуп калды. Эми акыркы операциясына 14 000 доллар каражат керек экен. Ушул акыркы операциясынан кийин болду, бала ушу менен басып кетет деп докторлор ошол Түркияда убада берип атышат экен. Элмырзага оор диагноз коюлган. 2 бутунун ширагындагы малобер сөөктөрүнүн тубаса жоктугу. Төрөлгөн күндөн бери анын ар бир кадамы оору менен коштолот. Ар бир кыймылга чоң кыйынчылык жаратат. Азыр Элмырзага шашылыш түрдө экинчи операция керек. Операциянын баасы 14 000 доллар. Бул операциянын оорубай жашоого болгон мүмкүнчүлүгү. Бул анын келечекке болгон үмүтү. Анын атасы казы болуп калган. Бул оор сыноодо апасы жалгыз калды. Ар күнү уулунун кыйналганын көрүп эне жүрөгү сыздайт. Суранам, кайдыгер өтүп кетпеңиздер. Сиздердин жардамыңыздар Элмырзага үчүн бул чоң жашоого болгон шанс. Каалаган сумма ар бир жардам Элмырзанын ден соолугуна жасалган чоң кадам. Аллах Элмырзанын кайгысына кайдыгер карабаган ар бир адамга береке берсин. Ембанк Мухамбек П, Сбербанк Бахтияр А деп чыгат. Колуңуздардан келген жардамды ушуга сала бериңиздер туугандар.